Мен ошолорду доказать этпесеңер мен жооп ташайм. Бардык доказательство бар. Сен доказательство болсаң бир жабылат. Неге жаппайсың? Мени кара. Сен өзүңүн кызыкчылык ойлоп, сени кызыкчылык үчүн иштеп атасың. Бирок элге карап кой, канча эл жүрөт. Угуп турсаң сүйлөйлө. Каланын четиндеги Жапалак айыл аймагындагы арматура чыгаруучу завод 2016-жылы ачылган. Завод Жапалак айыл аймагына жакын болгондуктан тургундар ыштан жабыркап келгендигин буга чейин даттанып келишкен. Бүгүн жашоочулар аталган ишкананы жабууну жергиликтүү бийликтен талап кылып чыкты. Мында ишкананын башчысы менен жашоочулар ортосундагы сүйлөшүү чырга айланды. Үйдүн ичин ачып күтүп, сен бир 5 күн жашап көрүп кал. Мына март айында заводду иштеген малда 5 күн менин үйүмө бар жашап көрүп кал. Элдикинде 2 этаж эмес, биринчи этажда. Айнекти ачып койсоң үйдүн ичи толуп атат. Канализацияларды чүрүп койсоңар мына, полный ичип атат. Эч ким ичпейт. Оору болуп атат. Заводдон чыккан түтүн жаңы төрөлгөн балдардын көздөрүн аллергия кылып атат. 2 жашар, 3 жашар кыздарыбыз, балдарыбыз сары жара басып атат. Мына сууга эмнедеги саркындылары түшүп атат. Челекке суу алсаң, челектин шилекей болуп калып атат. Ал малдын оозундагы шилекейдей болуп. Ону мен доказать этем, берем. Анан кийин түтүндүн сасыгына чыдабайбыз. Азыр мына кичине неме болуп турат. Жайдын күндөрү бу жерде чыдагыс да, чыдагыс. Чымын, о чымын эми свалкадан келет. Бул ошондой болуп адам ден соолугуна зыян келтирип атат. Анан круглосуточно иштейт, дүкөдүк. Мына каналдын алды эмнелер жалаң айлуу жер. Олорго тынчтык жок, уйку жок. Эми түтөгөндө барып эле булар айтканчалык барып басып калбайт. Мына жерде сартан эртең менен кечке биз деле жүрөбүз го. Мына жерде 30 жылдап иштеген рабочийлерибиз бар. Өлсө ошолор өлүп калыш керек эле. Зыяндуу болсо. Химикат колдонбойбуз. Жана айтып кетип атпайбы? Химикат колдонот булар. Анандай кылып химикат менен биз эч кандай жанагы кварцүйдү обшивать этебиз печканы болгон жанагы темир эригенде багы плиткага жабыш калбаш үчүн. Өзүбүздүн үйүбүздө деле колдонобуз го. Экологически мүмкүн эмес. Ушунча эл менен мен айтыша албайм силер мененчи. Ар биринге доказать эте албайм. Аны мыйзам чечсин. Мыйзам түрүндө. Мыйзам негизинде көрөм. Мыйзам түрүндө. Бирок бар жабасың. Бар жаптырабыз. Биз Кадыр Жапаровго жер кайда, полный кайрылабыз. Акчага кызыгып келген жок. Бул Хунда жоопкерчилиги чектелген ишкана 2016-жылы ачылган. 2018-жылы жашоочулар заводдон чыккан ыштан жабыркап жаткандыгы боюнча каланын Экотех инспекциясына кайрылган. Андан соң заводко айыппул салынып убактылуу жабылган. Айыппулду төлөгөн соң завод кайра ишмердүүлүгүн жүргүзүп келүүдө. Бүгүн жашоочулар шаар башчысы менен жолугуп тез арада заводдун жабылышын же башка жайга жылдыруусун талап кылды. Тиешелүү мамлекеттик органдарды, укук коргоо органдарын жетекчилерди алып келип азыр эл менен ушул жерде жолуктук, сүйлөштүк. Анан эми биз бир тарап карабашыбыз керек. Себеби ишкерлердин да укугун карашыбыз керек, элдин дагы баягы укугун карашыбыз керек. Алардын ден соолугуна, ушу экологияга зыян келбей турган кылып, мына бардык мындай эки тарап карайлы деп атайын жеринде азыр убактылуу бул ишкананы ошол ишкер менен суранып токтотуп турдук. 2 жылдан ашты. Эми уктум, кече уктум, келдим атайын. Эми мага да мүмкүнчүлүк бериле мындай калыс караган. Өзүңүз ошону көзөмөлдөп ошону. Анан дагы бир месалени айтып коеюн, сөзүңүздү уктум эмеде. Чогумда калыс бир тарап карабай турган адамдар кошулган. Бир маселени айтып коеюн. Кепчи тургандар мындайда ушул бир кичинекей завод деп калган бүт Кыргызстанга залакасы тийбеш керек. Буга чейин заводдон чыккан заттардын зыяндуулугу боюнча жогорку кеңештин депутаттарына да кайрылган. Ажанар Акаев, Абдубахап Нурбаев ишкананын жеринен көрүп кайткан. Мындан кийин да жыйынтык чыкпай жаткандыгын айткан жашоочулар Талайбек Сарбашевден маселени чечип берүү талабын коюп, айылдагы экологияга тийгизип жаткан таштанды төгүүчү жайды дагы жылдырууну айтышты. 2018-19 жылдары биз тараптан текшерүүлөр жүргүзүлгөн. Жергиликтүү элдердин кайрылуусу боюнча пландан тышкаркы текшерүүнүн жыйынтыгында административдик айып салынып, өндүрүлгөн. Андан сырткары биз тараптан эскертмелер берилип, эскертмелерди аткарылганга чейин иш токтотулган. Эгерде талапка жооп бербесе, жабылат.
Жеринен жолугушууда Талайбек Сарбашев жарандарга маалымат берип, заводдун ишин убактылуу токтотуларын айтты. Ошондой эле атайын комиссия түзүлүп, ага укук коргоо органдарынан, мамлекеттик көзөмөлдөө органдарынан жана айыл жашоочуларынан мүчө болду. Эми келтирилген зыян такталгыча мыйзам негизинде чара көрүлөрү айтылды. Ошол же чечип берели. Жокпу ушул маселени чечели дагы мына күйүп аткан сиз айткан мусорду жакшына тартипке келтирип, проектке жазып ошол башка адамдар келип мен угуп алып келдим да бардыгы таза акыйкат адилеттүү болушубуз керек. Мен бир сөз угуп калдым. Ушул жерде мына кечээки эме кылар. Чоңдор бүт даже шаардык кеңештин депутаттары чоңдорго эми шаар башчысы катары мен да кирем да. Доля алышат эме деп. Мына Кудай турат асманда, пенделер силер турасыңар. Мен бир тиын ушу завод үстүнөн көк чай ичсем, мага Кудай бар. Түшүнүңөр да. Калгандарда ким алгандар болсо ошол жерде Кудайдын астында сүйлөшсүн. Жок, ошону мен эле айтып коеюн. Кече ошо киши эгер депутаттар деди, менен мэр алып атат деген жок, бирок чоңдор дегендин арасында мен дагы бармын да. Көк чайын ичелекмин ушу завод боюнча. Ачык айтайын балдар. Макулбу, мындай недоразумение болбосун. Бул баланы шаардык кеңештин депутаты катары мен тааныйм. Иш боюнча аласа бересем жок да, мындай иш боюнча аласа берем. Силер тараптан андай күмөн дагы болбосун. Мына мен ачык айкын шаар башчысы катары атайын тиешелүү органдардын бардыгын алып келдим. Сиз эң туура айтып атасыз. Өнүккөн мамлекеттерде шаардын ортосунда заводдор бар. Туурабы? Мына Кытайга барып атам, Швейцарияга барып келдим. Мен ушу как раз мына мусорный заводдор боюнча, техника алуу боюнча ошол жактын өнүккөн мамлекеттерди көрөйүн деп. Так мусорду кайра иштетүүчү заводдор шаардын ортосунда. Үнү деле жок. Шамал деле баягында чаң деле чыкпайт, жыт деле чыкпайт да. Бардыгы мындай жөнөкөй эле бир магазинге окшоп турат да. Эми келечекте биз дагы ошого окшоп кетербиз деген ойдобуз да. Анан эми азыр мына мамлекеттик органдар бардыгы турат. Мен бул тарапта болуп, же нары тарапта берген. Силер айтканды бардыгы мен жеке шаар башчысы катары көзөмөл кылам. Азыр барып мен көрсөтпөй эле коелу деп атпайсыздар. Мен атай көргөнү келдим дагы бирси. Көрөйүн, бир уккандан бир көрүп тур, азыр мына тиешелүү органдар менен комиссия түзүп карап, мына менде бир неме бар эми. Аз 1 минут токтосоңор эми. Илгиз мырза, мындай эми бир жакка чыгып калгыча мен сураныч пока убактылуу токтотуп турууга. Фильтриңерди койгула, булар айткан талаптагыдай болгуча мен суранычым. Азыр кайра мен келип кетип, кайра дагы завод иштеп, дагы зыяндуулук боло берсе, элден наразычылык ошондо болуп калат. Азыр пока мен бир тарап карабайын туугандар. Келип эле анан эл топтолсо эле ишкана жабыла берсе, дагы болбойт. Азыр ишкерлерди бардыгыбыз колдойбуз деп атат. Экономиканы көтөрө турган ушулар. Анан бир жерде кен чыкса, бир жерден завод ачылып атса, бир жерден бир базар ачылып атса, анан бардыгын эле эл көтөрүп жаптыра берсек, анда кыргыз мамлекетте өнүкпөйбүз. Ошон үчүн бардыгы бирок мыйзам чегинде болуш керек. Мыйзамды ошо элге зыяндуулугу келбей турган башка жактарын бардыгын кармап туруп, эме карап туруп. Мына эгер биз шаар башчысы катары мына эгер азыр айтып аткан Райымбек айткандай жаңы завод оңдойм десе, биздин милдет сага шарт түзүп бере. Ошол фондго проект жаз, акчадан жардам берели мынандай. Тура өндүрүш болуш керек. Жумуш ордун болуш керек. Мына аны өзүңөр жакшы айтып атасыздар. Бирок талапка жооп берет. Менин дагы оюм ошондой. Мен ошо бирлер сурап кечирип коесуз. Мурунда жаап кеткен да ЭКТ инспекцияларчы. Анан 2 күнгө 3 күнгө жабылган, кадимкиде опечатка этилген. Кустарный завод деген бул элдин арасында болбош керек да, мындай айтканда. Туура айтамын балдар. Өзүң айтыңыз, кустарный. Бул талапка жооп бербей. Талапка жооп бербей. 28 миң штраф төлөп коюп ачып берсе, бул ЭКТ инспекциянын эмне кереги бар дейм. Жок, ал салгандан кийин бул ошол мыйзамды бузган үчүн да чара көрүп атпайсызбы? А бул жерде жанагы нормативдик правовой актыларды бузгандыгы үчүн токтоп турат. Азыр текшеребиз. Эл менен сүйлөшүп алдык деп туруп, кагазды туруп кайра иштетип, До выяснения түтөбөйт деп атпайбы? Жетектеген адам өз анкалагыски өлдү ошол кишичи өзүңүз билесиз, урматтуу. Фильтр койсо да болбойт, урматтуу мэр диясы. Канча жаштасыз? Сиз менен кичүүсүз. Ошол. Сенсирбей сүйлөсөңүз. Сиз деп атпаймынбы? Туура келбейт короче берге. Ошону ката сүйлөп алып окшойт. 53-ка чыктым. Ошону айтып атам. Сен да болсам кечирип коюң. Жаш көрүнөт экенсиз. Сен деп койсоң үйрөнгөнбүз эми. Ошон үчүн айтып жашын сурадым. Туура эмес сүйлөп алдым окшойт да, үзүр. Анан азыр мындай кылайлы. Мусор боюнча эме туугандар мындай да, мына өзүңүздөр айткыла. Мусор
Союз мезгилинен бери ушул жерде ташталып келатат. Бул менин күнөөм эмес, же мурунку кеткен мэрлердин күнөөсү эмес тууганда. Союз мезгилинен бери келатат. Ушул жерде мусор. Мына мен 3 жыл губернатор болдум. Мурунку мэр Айтмамет Тентибаевич мага 2-3 жолу кат жолдоду да. Кара Суу район территориясына мусор таштаганга жер белгиледи. Шарк айыл өкмөтүнө, Кара Суунун бүт тегерен Мадыгага, мына мен дагы кызыктары болуп, зам губернатор Ахматжан Маханович кошуп бердим, барып сессияга катышып ушу жер ажыратып бергиле десек, бир дагы айыл каршы чыкты. Мына мен өзүм губернатормун. Акыры Нокатты мына Нокат жактан издедик. Ал жерге да кайсы бир айыл өкмөткө бардык. Ал жердеги депутаттар көп. Эми эч ким үйүнүн астын мусор кылгысы келбейт экен да. Ана пешенеке мен өзүм бияка өтүп калдым мэрияга. Баягы проектини азыр каралган эме Эбер банк аркылуу ушул проект ишке кетип атат да. Мына ошонун ичинен биринчи этабы мына мусорный ящиктер келди, жаңылар көрдүмөр. Экинчи этабы техника деп атабыз, мына жакын арада техника. Үчүнчү этабы анан ошол мусорный полигон да. Полигон. Азыр анан ошол нар жагынан былтыр келип мен жаңы эме алганда мына Жапалактын депутаттарын топтодум. Мына Асылбек Аманович өзүңөрдү ушу Жапалакты жигит. Айттым мен мындай реальный кадамга барайлы. Варианты болсо бир жерге мусор таштап бере турган жер болсо, ошол жер чечип берели. Жокпу ушул маселени чечели дагы мына күйүп аткан сиз айткан мусорду жакшына тартипке келтирип, проектке жазып, ошол акча мына проекттин негизинде акча ашат 300 миң, 400 миң евро ашат. Ошону полный мурунку жерди тегиздеп, рекультивация жасап, анан ошол жерди бир бакка айландырайлы. Кийинки нар жагынан бир жер бар, ошол жерден көрдүк, 30 канча гектар жер. Ошол жерде азыркындай жаңы заманбап мусорный полигонду кылайлы дагы. Ал жердин астына пленкалар коюлат, мусор сортировочный завод болот, деме, завод түшөт ошол экинчи этабында. Ошолордун баарын карап туруп талапка жооп бере турган. Эгер азыр сиз айтып аткан нерсе 5-6 жылдан бери айтылып атат. Качан бүтөт ушу? Азыр токтоп тур. Мен бүгүн бүтөт, эртең бүтөт деп айта албайм да. Ошону азыр себеп проект бул былтыр көрдүңөр пандемия болуп калып, мына аз техникаларда экинчи этап бар токтоп турду. Ар бир долбоордун өзү аткарылуу мөөнөтү бар. Мөөнөтү бар эле, мына азыр бизге кат берди, алар ушу пандемияга байланыштуу ушул мөөнөтсүз баягы эме проект жылды депчи. Бул Мурдакматтын малында ушу маселе көтөрүлдү. Вот ошону айтып атам, ошон үчүн ошо суроону айтып атам. Анан эми айтып атпайбы, буну мына мен дагы азыр ачык айтайын. Азыр мындан дагы көп адам топтолуп бирөө келип мынча эле мен бүгүн эртең полигон чечип берем деп айта албайм турганда. Чындыкты айтыш керек. Башың алса дагы чындыкты айтыш керек. Бунун мына бир эле варианты бар, ошо заманбап баягында полигон жасашыбыз керек да. Элге зыяндуулугу тийбей турган. Ошончо проект жазылган. Мына бир проекттин 2 этабы бүтүп калды. Эми биринчи этап бүттү, баягы мусорный ящиктер келди. Калгандары токтоп турат былтыркы пандемияга байланыштуу. Ошондой жаңы завод курула турган жер аныкталдыбы? Кайсы жер? Мен мынау свалка боюнча кичине айтып берейин. Буга чейин мусорный свалка, просто свалка. Азыр биз мусорный полигон курабыз. Бул боюнча туура айттыңыз, неге кылынбай атат? 1,5 жыл, 2 жылга жакын артта калдык проекттен. Бунун биринчи себеби биз жер таппадык, жер издедик. 1 жылга жакын 10 ай жер издедик. Вообще жер таппай акырында ушул өзүбүздүн мусорный полигон 50 гектар экен, ошонун 20 гектарында курабыз деп жыйынтыкка келдик. Экинчиден пандемия артка тартты. Себеби билесиздер, пандемия болуп бул эбер мемеси Европада турат. Ошо менен байланышканы консультанттарды жөнөткөнү мүмкүнчүлүк болбой 1 жыл дагы артка кеттик. Ошо менен 2 жыл калды. Бирок бүгүнкү күндө азыр консультанттар келип жерди изучение кылып атат. Жакын арада Кудай буйрса 1-2 айдын ичинде тендер объявить этебиз мусорный полигонго. Мусорный полигон азыркыдай болбойт. Чукулат жер. Жылдырылы берсин бизге башка жер жок. Мына мен дагы ушул жерде жашайм ака. Мен дагы ушул жерде жашайм. Жок да. Эгер айтты. Эгер мусорный полигон курбасаңар, анда акча жок кетет эле. Ушул свалка менен жашай берели. Адам ден соолугу түшүнүп атам. Мен түшүндүрүп берейин сизге. Мен Бишкектен беричи мен 6 аяк киши эмчегин алдырды. Ол эмчектен сүт эмебизге барды. Мен дагы 200 метр ылдыйда жашайм. Сен эми мындай бир жак тарап боло бербе. Мен бир жак тарап боло эле. Машинаңыздын катализатору барбы жокпу? Машинаңыздын катализатору барбы жокпу? Ненин? Сиздин машинаңыздын катализатору барбы? Мен машинам жок. Мен вообще машина минбейм. Мен түшүндүрүп берейин азыркы жаңы мусорный свалка. Ал менен чечилбей, эшектин чөсөм чечилбей. Деме, немецкий технология менен курулат. Жыттанбай, түтөбөйт.
Bir sıra Zavod boyunca tekşire bereylik. Сортировочный цех курулат. Yok ошону мен азыр түшүнбөйм. Buna zavoddu. Azır cevap Keçiresiz, keçiresiz. Keçiresiz cevap verilmeysiz. Азыр жанагы техника немецкий техника деп атат. Sapar men. Сапар мырза, мындай мен атайын келдим. Заводду менин мен катарында жаап аш деп турган эмес да менде. Мына атайын келдиğimde башында түшүндүрдү. Азыр мына мамлекеттик тиешелүү органдардын бардыгы келди. Құқық органдардын бардыгы келди. СЭСтин өкүлдөрү келди. Силер айткан талап боюнча мына азыр көзүңөрчө айтып атам. Убактылуу токтотуп тур деп атам. Така мына жыйынтык чыгаргыча. Анан булар азыр мына мамлекеттик органдар азыр силер айтып аткандай, силер айтып атпайсыңар, сууга куюп атат, түн уктатпай атат, зыяндуу ушуну баарын комиссиондо карап чыксын. Булар кандай корутунду чыгарат, ошол эле биз дагы жыйылып топтолойлор. Кайда чыгарып алат экен да. Ошончо кагазды жаздырып алат экен да. 28 миң кутулуп атсаң да вообще берели. 28 миң төлөп коюп иштете берсе. Булар бизди алдаган, буларчы. Бизде Өзүнө сөз берет, өзүн укпай эле атабыз. бул өзүнө Илгиз мырзанын да бир угайлы Сапар. Илгиз мырзанын да бир угайлы. Бул дагы жигит депутат экен гана. Урматтуу эл журт. Мына бул маселе мына силер айткандан бери 5 жылдан бери көтөрүлүп келатат. Мен деле ушу эл туратын. Мен деле силерге ошол карапайым билүүдүн баласынан чыккан балам. Мен деле ушу мамлекет үчүн, ушу өзүнүн элдер үчүн ичте иш болуп калсын деп, ушу инвесторлорду Өзбекстанга өткөзүп аткан жерине кармап, ушу жерди алып алганбыз да. Андан бери буларга условия түзүп бериш үчүн өтө чоң каражат керек экен. Жана акам айтып атат, каражатым болсо жылдырып ал деп атат. Каражатым болгондо акам мен ушу эл менен алышпайт элем. Каражат жетиштүү болгондо заманбап заводдорду куруп, мамлекетти жөнүккөн мамлекет катарына кирет деген. Ошо Кытайларга айт, өздөрү табат. Эми о Кытайлар Азыр угайлуу. мына буга чейин текшерип келди, экотех инспекциянын жетекчиси жаңы болгон үчүн жакшы маалымат бере албады. Бул жерде ошо о жылдары действительно ошо жылы эле эл көтөрүлгөн болчу. Фильтрлерди коюп бергиле. Мына жерде бирок ошол малда дагы ушунча эл чыгып, мага эмелерди коюп кеткен условияларды. Мындай кылып иштет. Анан жана саркындуу суу агып атат дейт. Ал саркындуу суу эми айтылышы саркындуу суу болушу мүмкүн. Мен деле жаран катары айтып коеюн. Ал сууну мен дагы действительно ошондой аккан болсо текшерилсин. Текшерип мен мага ишенбесеңер ошо Абдулхак Нурбаев менен Жанар Акаев келип көтөрүп кеткен ошол жерде маселе. Ошол жерде мамлекет республикалык деңгээлде келип текшерип кетишкен. Текшерип суунун экологиясын лабораториядан чыгарып бизге берген анализдерин. Эми мен деле өзүм элди уулагым келбейт негизи. Ал лабораториянын негизинде мыйзам чегинде мага карап беришти. Штрафты салды, төлөдүм. Фильтр кой дедиле, койдум. Бирок мен эми ушундай эле жаап мындай түтүн чыгып атат десен алысмын. Бирок чыгып атат. Эми колдон келишинче аракет кылып атабыз. Шодокам фильтр коя аласың ушуга? Фильтрдин кереги Жок, айтам да. Фильтр коя аласың мына? Коём. Бул айнектерден чыгып кетет экен. Мордон эмес. Фильтр болсун керек.